Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр жана YouTube колдонуучулар, барыңыздарга жагымдуу маанай тартуулоо менен Ring Show программасынын кезектеги чыгарылышы кызматыңызда. Бектур Жумабаев, биз менен бирге болуңуздар. Баштадык анда. Мен көп күттүрбөстөн бүгүнкү атаандаштарды чакырайын. Менин оң тарабымда күлкү жаратуучу Кудул Каныбек Разыков. Кош келиңиз. Каныбек мырзага атаандаш болуучу инсан, күлкү жаратуучу пародист Кудул ырчы Канат Шанаев. Кош келиңиз. Кош келдик, кош келдик. Болду. 5 солду. Мынакей биздин атаандаштар өзгөчө маанай менен келип олтурат. Кызыктын бар алдыда биз менен бирге болуңуздар. Ошентип эле. Урматтуу атаандаштар, алгач бири-бириңиздерге психикалык жактан атака жасашыңыздар керек болот. Каныбек мырза, сизден баштайбыз. Мен баштайбы? Ооба. Канат мырза, кезек сизде. Эй! Шундай бир удардан берем. Бир ишаракты өзүң эле ичкенде болосуң, закскасы жок эле. Мен эмнеде турат? Көрөсүз. Биздин атаандаштар даяр. Баштадык анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Ring Show программасынын 5-чыгарылышы бүгүн Каныбек Разыков жана Канат Шанаев атаандаш болушат. Урматтуу атаандаштар, алгач мен берген 10 суроого бат-баттан жооп беришиңиз керек болот. Каныбек мырза, сизден баштадык. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Разыков Каныбек Рахманжанович. Туулган жылыңыз? 1985. Туулган жериңиз? Кара Суу району Сабай айылы. Жашоодогу эң чоң максатыңыз? Алдыга эң чоң максаттарбы? Алга да эми. Сиз жактырган тамак? Ош. Сизге жаккан адамдардагы сапат? Жөнөкөйлүк. Кандай тасмаларды көп көрөсүз? Мен негизи көбүнчө комедияларды көп көрөм. Сизге жаккан автоунаа? Жүрсө болду. Ачууга жакынсызбы же таттуугабы? Негизи таттууга жакын эмесмин, ачууга да жакын эмесмин. 200 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? Акчада? Ооба. Акчада? Ооба. Эме? Тоголок мындабы? Токтогул сатылган. Өмүрү бир 200 сом барган Алыкласман. Эң биринчи сахнага чыккан күнүңүз? 2002 жылы 8 апрелде. Кыргызстан сиз үчүн? Мен үчүн ыйык мекен. Азаматсыз. 10 суроого сонун жооп бердиңиз. Канат мырза, кезек сизде. Паспорттагы толук аты жөнүңүз? Шанаев Канатбек Маматалиевич. Туулган жылыңыз? 1988 21 январь. Туулган жериңиз? Жалал Абад облусу, Көкжаңак шаары. Сизге жаккан автоунаа? Көп эле, ошолордун арасында япошкалар. Сизге жаккан тамак? Гречка. Сиздин эң чоң максатыңыз эмне? Максат алдында Кудай буйруса, максаттарым көп, ошонун бирөөсү Кредитин төлөш керек. Ошонун бирөөсү жакында ишке ашат. Акча табуу тууралуу көп ойлоносузбу? Бар эле ойлонсо керек. Instagram бул сиз үчүн эмне? Инстаграмга 15 күн болду жакшы түшүнгөнүм. Бул реклама. 10 сомдук банкнотто кимдин сүрөтү бар? Касым Тыныстанов. Сиз баалаган ырчы? Көп Кыргызстанда. Кайненеңиздин туулган күнү качан? Кудай сактасын, туулган күнү эмес, атын зорго билем кайненем. Сынган кылыч романын ким жазган? Сынган кылыч. Чыңгыз Айтматовбу? Жок. Каныбек Разыков жазган. Ошо мен жазгам. Төлөгөн Касымбек. Төлөгөн Касымбек. Эң көп колдонгон сөзүңүз? Эң көп колдонгон сөзүм эй бала деген сөз. Кыргызстан сиз үчүн? Мен үчүн жаным. Азаматсыз. Атаандаштар алгачкы 10 суроого жооп беришти. Демек, биринчи раунд. Урматтуу атаандаштар, бул раунд ичинде, ар бир раунд ичинде суроолор болот. Биринчи раундтун ичинде сизге 3 суроо берилет. Сизге мен суроо берген учурда сиз жооп бербей турасыз. Жооп билсеңиз дагы айтпаңыз. Демек, түшүнүктүү. Каныбек мырза, сизден баштадык. Биринчи суроо. Ким сүйлөбөй окутат? Ким сүйлөбөй окутат? Ооба. Ким сүйлөбөстөн окутат? Бул эмне болушу мүмкүн? Ким сүйлөбөй окутат? Сүйлөбөй окутат? Сакоолор да эми. Жок. Бир нерсе бар, сүйлөбөстөн окутат. Канат мырза менин оюмча азаматсыз. Экинчи суроо. Бир өсүмдүк бар. Аны быша элек кезде жегенге болбойт. Бирок бышканда деле биз аны жебейбиз, таштап жиберебиз. Бул кайсы өсүмдүк?
Быш электи дагы жегенге болбойт. Быш элек кезде жегенге болбойт. Бышканда деле биз аны жебейбиз. Таштап жиберебиз. Почок. Жок. Дагы ойлоносуз. Бул жеңебиз жакшы билет болуш керек эле. Быш электи дагы жегенге болбойт. Быш электи да жегенге болбойт. Бышкандан Бышкан кезде дагы биз аны таштап жиберебиз. Бирок колдонобуз. Акмай. Жок. Бул Так. Быш электи дагы жегенге. тамакка колдонулган нерсе. Аха. Тамакка колдонулган нерсе. Быш электи дагы жегенге болбойт. Ооба. Бышкан кезде да биз аны таштап жиберебиз, жебейбиз. Бирок колдонобуз. Тамактын татымына колдонуу. Мусор. Лавровый лист деген барак болуш. Ушундай өсүмдүк билсеңиз керек, э? Чыштыр. Жөн гана даам үчүн Жалбырак колдонобуз, андан кийин жебейбиз, жалбырак. Экинчи суроо. Качан тор менен сууну алууга болот? Кайсыл учурда? Кайсыл учурда? Кайсыл учурда сууну тор менен алууга болот? Логикалык суроо ойлонуп көрүңүз. Суунун ар кандай түрлөрү болот? Кир сууну, Жок, дагы. ылай сууну. Дагы. Жакындашып баратасыз. Кандай сууну Сууну тор менен алууга болот? Кайсыл учурда? керек болгон учурда да. Муз болгон абалда. Муз абалында сууну тор менен алганга болот. Азаматсыз, биринчи раунддагы 3 суроонун экөөсүнө туура жооп бердиңиз. Болот экөөсү. Муз. Азыр Кана болуп бербеди го булар. айттым го суу деп. Жок. Биринчи раунддун 3 суроодон бирөөнө жооп бер. туура жооп Жок, бердиңиз. мен азыр сен Жок, бирөөнө Байкап да туруңуз. жооп Азырынча Байкабаганда азыр кетти эле эки суроо. Канат мырза. Акыйкаттуу качан орнолот бизде? Биз кетсең. Географиялык суроо. Вьетнамдын Опа, борбор шаары эмне кайсы? суроо? Географиялык. Вьетнамдын борбор шаары кайсы? Вьетнам өлкөсүнүн борбор шаары. Şu Vietnam'da karaq qo'yaptım-da. Жоңуз жок, э? Ханой деген шаар экен. Экинчи суроо. Достук 7 жылдан ашкандан кийин эмне болот? Достук мамиле 7 жылдан ашкандан кийин эмне болот? Suyulu. Жок. Эме кыз менен деле дос болуп атпайсыңбы? Ооба. Андай Достук 7 жылдан кийин ашкандан кийин ашкандан кийин эмне болушу мүмкүн? Ал достук киши достук болот. Ой. түбөлүктүү достук болуп эсептелет экен. 7 жылдан 7 кийин жылдан кийин Төбөлүк. түбөлүктүү болуп эсептелет экен. Үчүнчү суроо. Полковник намынан кийинки наам кайсыл наам? Генерал. Подполковник. Полковник намынан кийинки наам Подполковник. жок, подполковник бул полковникке чейин. Генерал да. Генерал дагы бир сөзү бар. Генерал-майор. Генерал-майор, азаматсыз. Берилген 3 суроого бирөөсүнө туура жооп бердиңиз. Азырынча 1-1. Экинчи раунд. Экинчи раунд, урматтуу ватандаштар, бул раунд ичинде сиздерге тапшырмалар берилет. Мына ушул тапшырмалардын негизинде актерлук чеберчилигиңиздерди көрсөтүшүңүздөр керек. Канат мырза, сизден баштайбыз. Аксакалдын образы. Почтага келсеңиз, пенсияны кеч калганын айтып, сиздин ачууңузду келтиришти. Каныбек мырза почтада иштеген кызматкердин образын сизге ойноп берет. Демек, убакыт кетти. Баштадык. Канча минут? 1 мүнөт ичинде. Эй! Bunusunda da pensiya yok be. Ой, аксакал эми келбей атсам эмне кылайлы эми? Өткөндө дагы келдиңер, мурункайда дагы узатып бердиңер. Bu реальный болосуңарбы жокпу? Эми аксакал Силердин үстүңөрдөгүлөр ушуну көзөмөлдөйбү? эми көзөмөлдөгөн үчүн бербей атпайбызбы? Пылан менен иш кылабыз. Биз мына күнү пенсия алабыз деп расчет алып алат экенбиз, анан чалдардын баары шаарга түшө албай, акчабыз жок, ушуга ишенип алып. Аксакал сиз биринчи убакытка карап келбейсизби? Убакыт мээңетип өлтүрүп атсатаң нозунан. Качан оңолобуз? Качан оңол? Нормалдуу өз мамлекеттен келген пенсияны ала албайбыз. Аксакал оңолобуз. Сиз оңолгондо оңолобуз аксакал. Биз оңолуп сени калдык күтүп атканыбызга. Tezrak beş kere gelme. Эмне аксакал эми? Niye kıladın? Vermeysinler. Canınlardan verip atkansın. Жаныман берем эми аксакал? Canınlardan verip atkanda işin temeli. Эми аксакал бизге да келсе беребиз да. Sakaldan var ben. Жанам эмне дейм анан кийин аксакал? Çok sakal demeyin. Kök usta duram ben bunu. Aman kök. Азаматсыз убакыт бүттү. Эң соңу. Кийинки тапшырма. Автоунаа базарда жүрөт элеңиз. Анан капысынан эле Каныбек мырза жолугуп калды. Досуңуз сизге машинасын сунуш кылды. Кайсы дос? Каныбек мырза
Сизге машинасын сунуш кылды. Бирок сиз албайм десеңиз дагы сизге сатуусун айтты. Аласың деп мажбурлады. Демек, жообуз кеттик. Түшүнсөң эле, мен машина жөн эле карап чыгып атам. Сен машинаңды ала албайм Жок, мен. Канат, сен машина алам деп атасың да. Ооба. Анан эми менин машинамды алып кой бер. Сен билесиң менин машинам кандай. Жо, мен билгени менен мен өзүмдүн машинам бар. Просто мен азыр карап эле чыгып атам. Кандай машиналар бар, кандай машиналар келип калыптыр. Сен менин машинамды айдап көрдүң, Канат? Сеникин айдабайм дагы, сен машинаң Жок, сен меникини айдабай эле кой, сен менин машинамды айда, машинаңды Канат. дагы өзүңдү дагы айдап көргөм мен мурун. Сен просто мала литрашка дегениңен айтып атам, Канат. Мала литрашка эмес, сала литрашка болсо дагы тура түшүн да мени. Сен эртең эле максат. Эртең машинаң бир нерсе болуп чыккан болсо анан бекер эле экөөбүз жаманды жакшы айтабыз. 100% бузук машинам. Ошону билип туруп мен албай атам. Ошону билип туруп сатайын деп атам. Акчам жок, албайм мен. Эшек арабайм албайм. Арасың мен. Албайм. Не албайт экенсиң? Жөлө жүрөм мен. Сен Машинаңды машиналарды алгансың. эмнеге алам мен? Муну да арасың деп. Мен сенин машинаңды алып жөө неме кечке устадан башым чыкпады. Билбейм, Убакыт аласың. бүтү, азаматсыз. Коя тура сен да. Ал машинаңды бир серге. Неге бүтөт эле устасы? Ilk тапшырма. Айылдык жеңенин образы. Каныбек мырза, сиздин абысыныңыз жаңы келин болуп үйгө келди. Үйдөгү мыйзамдар менен тааныштырышыңыз керек. Кеттик. Абысын. Оу? Эми сен абысын деп эле мындай эле каным гүл десем деле болду да, өзү анча деле мага жакпадың, чынын айтайм. Так что мен жиниме тийбей нормальный келин болгун. Мойнуңу жулуп, колуңа карматып коем, айтып коем. Үйдөгү тартиптердин баардыгы мына менин көзөмөлүмдө өттү. Түшүндүм жеңе, түшүндүм. Бир жылдан кийин сүйлөшөбүз жеңе. Бир жылга чейин сени чычкандары берип болсо да өтүрүп койм, айтып коем. Көрөбүз, Үйдө көрөбүз. эртең менен саат 5те туруш керек. Макул жеңе, турам. Аны айтып Кыш койсоңуз болсо деле. дагы эшик шыпырылыш керек, уйларды сааш керек, корого падага кой, уйлардын баарын айдаш керек. Кайнатама тааракка суусун даярдап бериш керек. Кайненеме чай коюш керек. Мойнуңуз өлгүр орозолордун оозун жабыш керек, анан ачыш керек. Ушулардын баарын мага чейин кылгансызбы, кылган эмессиз? Өтүп анан сага айтып атам. Акырында мен жатаарда мен путумду калап коюшуң керек. Майлыбы? Ой, тим эле кылган мен сүйлөштүм. Мен сага айттым, каяша сүйлөбөкүң. Ой, тим эле коюңчу. Бул кетеңизде сиз кылган эмес Келген жерге кара жеткирип койгонго мен көрөсүз. тухум. Убакыт бүттү, азаматсыз. Эң туруп кала мойнуң. Бүттү. Эң son тапшырманы аткардыңыз. Каныбек мырза, кезек сизде. Электриксиз. Айылга Өзүм капатасы электр. айылга текшерип келсеңиз, карызы көп экен. Канат мырза. Сиз жарыкты үзүшүңүз керек, а бирок үй ээси сизге тоскоолдук жаратып жатат. Демек, сиз өзүңүздүн милдетиңизди аткарышыңыз керек. Кеттик. Не? Үйдө ким бар? Үйдө адам болгон үчүн звук чыгып атабы? Ачыңы. Ачпайм, сүйлөй бер абада. Ачыңы сүйлөшөбүз. Кимсиң? Биз электрик Канчан келдиң? экөөбүз келдик. Экөөң бири-бириң менен сүйлөшө. Мен занитмин. Ачыңы сүйлөшөбүз Эмне болду. болду, айт мына. Акчаңызды төлөй эле экенсиз. Канча мына 6 ай болуптур почти төлөй эле. Так, анан? Аны төлөш керекпи? Мамлекетке деген акча түшпөйт атат азыр. Вот. Ошол мамлекеттин менин айлыгымы 6 айдан бери бербейт атат. Ошону берсе эле сага берем. Сиз ошол биринчи акчаны төлөсөңүз, анан кийин ошол акчаны сизге айлык кылып береби? Ошону мага айлык берсе анан сага төлөймбү? Сен мага сага эмнени төлөйм мен? Ой, сиз кандай түшүнбөй атасыз? Сен иштеген акчам бербейт сага. Азыр үзүп кетем азыр. Үзбөйсүң. Кандай үзбөйт? Мынтык турат, пешенең оя атам айтып кой. Атсаңыз. Мамлекет мага айлыгын бербейт 6 айдан бери. Сиз кандай? Болгону 7000 сом айлык алсам. Ушуну да 6 айдан бери бербей, энеңи берем мен сага. Ой, анан сиз акчаны берсеңиз сизге айлык кылып береби? Жоголду да. Айтып кой, она берсин айтып кой. Экөөң тирилеп Сен ортончу Бериңиз болду. Убакыт бүттү. Азаматсыз. Өздөрү акча бербейт айлык анан менден да сетип калып. Экинчи тапшырма. Айылдагы ушакчы жеңенин образы. Сиз Канат акеге бирөөнү жамандап жаттыңыз. Бирок байкабастан Канат аганын бир жакын тууганын жамандап койдуңуз. Демек, мына ушул образ улантабыз. Эркектин үнү менен болор да. Ооба. Анча чыйылдай албайм да.